Балдар церебралдык параличи балдар неврологиясында эң чоң көйгөй. Бул комплекстүү оору болгондуктан себебин так айтуу мүмкүн эмес. Эненин кош бойлуу учурундагы инфекция оорулары же төрөттүн оору болушу оорунун негизги себеби болушу мүмкүн. Бул дарт оордугуна жараша комплекстүү дарыланат. От гнилой яблони не рождается здоровый ребенок. Если Оорулуу алмабактан даамдуу алма бышпагандай эле оорулуу аялдан дени сак бала төрөлбөйт. Эгерде кош бойлуу учурда айымдар ар кандай инфекция жана вирустук оорулар менен жабыркап, дарыларды көп ичкен болсо, ал дароо терс таасирин балага тийгизет. Андан тышкары бала табигый төрөт каналы аркылуу өтүшү керек. Эгерде туура эмес өтсө, бала кыйналып, ар кандай патологиялар пайда болушу ыктымал. идет тот путь родовой, который является переключателем от плода. Ирина Петровна тажрыйбалуу дарыгер, мануалдык терапевт, вертебролог, неонатолог. Көп жылдан бери балдарды дарылап келет. Церебралдык шал оорусунун өзгөчө методикасы менен дарылайт. Ал ыкма профессор Беспаловго таандык. Профессор Беспаловдун бул ыкмасы дүйнөдө теңдеши жок ыкмалардын бири. Кээ бир учурда расмий медицина баш тарткан балдардын жана чоңдордун ооруларын ушул ыкма менен дарылоо ийгиликтүү натыйжаларды берген. Почему она называется мануальной терапией? Это манус. Мануалдык терапия бул манус деген сөздөн келип чыккан. Ал кол менен дарылоону түшүндүрөт. Мануалдык терапия жолдору менен патология менен төрөлгөн балдарды өзгөчө ыкма менен айыктырабыз. Ал ыкманын негизги максаты омуртканы түздөө, кысылган нервтерди жана булчуңдарды бошотуу. Андан тышкары жоон ичегинин көйгөйлөрүн бирге чечүү. Проблемы разного характера. Буга чейин мануалдык терапия салттуу медицина деп эсептелген. 1990 жылдан бери медицинада колдонула баштаган. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан расмий түрдө таанылган техника болуп саналат. Терапиянын негизги принциби булчуңдарды, омурткаларды, омуртка аралык дисктерди, муундарды кол менен гана терең изилдөө. Бул кысылган нервти жок кылууга, омурткадагы мобилдүүлүктү кабылына келтирүүгө жана башка көптөгөн нерселерди жасоого мүмкүндүк берет. Биздин коомдо церебралдык шал оорусу айыкпайт деген түшүнүк бар. Бирок дарылоо курсунан кийин церебралдык шал оорусу менен жабыркаган балдар отуруп, эмгектеп, басып, сүйлөй башташкан. Айдана Стамова, Данияр Аманторолу, Замана студиясы.